Ташиев уюшкан кылмыштуу топторду жок кылуу керек. Улуттук коопсуздук комитетинин төрагасы Камчыбек Ташиев уюшкан кылмыштуу топтордун уюгун жок кылуу керек экенин билдирди. Ташиев бул тууралуу 6 октябрда Жалал Абад облусунун Ала Бука районундагы атайын кызматтын жаңы имаратынын ачылышында айткан. Мамлекетибиздин кайсыл жеринде уюшкан кылмыштуу топтун уюгунун өзөгү болсо, демек ошол жерде УКМКнын кызматкерлеринин ишинин начардыгынан кабар берет. Мамлекеттин бардык булуң бурчуңда уюшкан кылмыштуу топтор болбош керек. Мындай түшүнүктү жоюшубуз керек. Туура, эл болгондон кийин ар кандай кылмыштуулук катталып турат. Бирок биз уюшкан кылмыштуу топторго чабуул жасашыбыз керек, деди Ташиев. Ал Ала Бука районунда бир катар тоо кен өндүрүшү иштеп жатканын, аларга уюшкан кылмыштуу топтордун зордук зомбулук көрсөтүүсүнө бөгөт коюу керек экенин белгилеген. Камчыбек Ташиев өткөн жылы атайын кызматтын башына келгенде уюшкан кылмыштуу топтор менен аеосуз күрөш жүрө турганын билдирген. Ал ишкерлерге кайрылып, кылмыштуу топтор кысым кылып жаткан болсо, атайын кызматка маалымат берүүнү өтүнүп, уюшкан кылмыштуулукка каршы күрөштүн үзүрү жакында көрүнө баштай турганын айткан. Ташиевдин ал билдирүүсүнөн кийин уюшкан кылмыштуу топтордун бир канча мүчөсү кармалганын кабарланган. Кыргызстандын Россиядагы элчилиги Москвадагы Шереметьево аэропортунда кармалып турган жарандар боюнча маалымат берди. Бул тууралуу элчиликтен кабарлады. Маалыматчылар менен элчиликтин 3 өкүлү аталган аэропортко келип, мекендештердин абалы менен таанышкан. Алар эмне үчүн Россиянын аймагына киргизилбей жатканы тууралуу Россиянын федералдык коопсуздук кызматынын чек ара кызматына кайрылышкан. Россиянын чек ара кызматы мындай текшерүү өлкөнүн аймагына ар кандай террористтик уюмдардын өкүлдөрүн киргизбөө максатында жүргүзүлүп жаткандыгын айтып, текшерүүдөн кийин кыргыз жарандары Россиянын аймагына киргизилерин убадалады. Кыргыз элчилиги кармалып турган жарандарга тамак аш маселесин чечүүнү тапшырды. Креслого жашынып 4 киши үчүн добуш берген депутаттардын видеосу. Жогорку кеңештин депутаттары аткаруу бийлигине тиешелүү маанилүү мыйзамдарды кабыл алышты. Бирок залда 50-гө чукул гана депутат отурган. Спутник Кыргызстандын кабарчысы депутаттар кантип добуш бергенин тарткан. Кээ бир парламентарийлер регламентке каршы иш жасап жатканын этибарга деле алган жок. Шайлообек Атазов алдыңкы катардан арткы тарапка келип, Сайдулла Нышановдун ордуна добуш берди. Бирок улам чуркап жетишпей жатканынан анын ноутбугун өчүрүүгө аргасыз болду. Ал эми Тазабек Икрамов 4 чычканды алдына коюп алып добуш берди. Ушундай эле ыкманы Султанбек Анарбаев дагы колдонду. Камера тартып жатканын байкап, бош креслолорду жанына тартып, жашынууга аракет кылды. Министрлер кабинети жөнүндө сунушталган мыйзамга ылайык министрлерге талап күчөтүлөт. Кызматка бара жаткан адамдын мамлекеттик иштерде 10 жылдык тажрыйбасы, анын ичинде 5 жылы жетекчилик орунда болушу керек, болгон мал-мүлкүн көрсөтөт. Кызматка келгенден кийин ишкердиктин бардык түрү менен алектене албайт. Министрлер кабинетинин төрагасы бир эле учурда президенттик администрацияны башкарып, өкмөттүн аппараты жоюлат. Жергиликтүү бийлик органдары тууралуу мыйзамда акимдердин укуругу узарууда. Алар айыл башчыларды, райондук маанидеги шаарлардын мэрин дайындайт. Облустук жана республикалык маанидеги мэрлерди президент кызматка коет. Мэр, аким, айыл өкмөт башчысы өзүнүн туулган жеринде иштей албайт. Муну менен жергиликтүү кеңештин депутаттары шайлоо укугунан ажыратылмакчы. Ошол эле учурда райондон өзүнчө бюджети түзүлүп, райондук кеңеш куралат. Президент Кумтөр кени боюнча пикирин билдирди. Учурда Кумтөр кенинин улутташтырылышы боюнча бийликтегилер менен оппозиционерлер бири-бирине каршы маалыматтарды айтышууда. Бирки жак 21 жылда түшпөгөн кирешени 2 айда түшүрүп, бюджетке $90 миллион киреше болду дешсе, аркы жээктегилер ким билет, шайлоо алдында өздөрүнө саясий упай топтоп, электоратка жаккысы келип атышабы айтор. Кумтөрдүн артында дүйнөнү башкарган Ротшильдер турат. Эгер Нью-Йорктогу сот бизге каршы чечим чыгарса, анда Кыргызстандын чет өлкөлөрдөгү активдери тоңдурулуп, эл аралык изоляцияда калабыз деген сыяктуу пессимистик сөздөрдү айтышып, маанайды чөгөрүшүүдө. Ал эми бул маселенин жоопкерчилигин алган президент Садыр Жапаров коомчулукка Кумтөр тууралуу кайрылуу жасап, мындай деди. Эми алтындарыбызды сата албай калабыз деп ызы чуу салып жаткан жарандарыбызга айтарым.
Сиздер эч камсанабаңыздар. Алтын жерде калбайт. Сатып алам деген кардарлар кезекте турушат талашып. Мамлекет башчы андан аркы сөзүндө Кумтөр боюнча эл аралык соттон утулуп калган күндө да Кыргызстан уттурбасын, ал үчүн элдин колдоосу зарылдыгын белгиледи. Макул, дүйнөлүк мафиянын таасирине салып, бизди утуп алды дейли. Эми болот? Кумтөрдү көчүрүп кетеби? Жер биздики, тоо биздики, байлык биздики. Акыры келип элде биздики го, эл колдоп турса болду. Казып атабыз, каза беребиз. Эч ким тоскоол боло албайт. Эми кимге ишенебиз? Оппозициягабы же президенткеби? Канткени менен бардык жоопкерчиликти өзүнө алып, эл аралык мафиянын коркутуусуна карабай, өз эли мамлекетинин жыргалчылыгы үчүн тобокелчиликке барган президентке ишенип, оптимисттик ойдо болгондугубуз туурадыр. Бейшенбек Абдыразаков бийлик кыйынчылыкка карабай элге берген убадаларынын өтөсүнө чыгууда. Бейшенбек Абдыразаков Октябрь революциясына билинбей эле 1 жыл болуптур. Сиз 1 жыл аралыгында эмне өзгөргөнүн байкай алдыңыз? Октябрь революциясынан кийин бийликке келген Садыр Жапаровдун 1 жылдын көп убактысы мамлекетти турукташтырууга, мыйзамдаштырууга, баш мыйзамды кабыл алууга, башка бардык мыйзамдарды баш мыйзамга шайкеш келтирүүгө, жергиликтүү шайлоолорду өткөрүүгө кетти. Жогорку кеңеш али шайлана элек, жаңы туруктуу өкмөт келе элек. Майда бирок маанилүү маселелер менен бийлик алек болуп жатат. Чоң келечектүү, стратегиялык орчундуу маселелер менен алек болгонго убакыт да аз болуп, каржы да саясий кырдаал да жол берген жок. Анысы аз келгенсип, кыргыз-тажик жаңжалы, ковид пандемиясы, кымбатчылык, кургакчылык, азык-түлүккө болгон баанын көтөрүлүшү, андан тышкары кошумча Талибан, Кыргызстанда тыюу салынган кыймыл проблемасы пайда болду. Бирок 1 жылда эле элге айткан президенттик башкарууга барабыз, баш мыйзамды жаңы кабыл алабыз, жаңы шайлоо кылабыз, Кумтөрдү элге кайтарабыз деп айткандарын аткарып жатат. Эми эң негизгиси, Кумтөрдү эл аралык соттон жеңип алсак, 28 ноябрда боло турган шайлоону мыйзамдуу, тынч, адилет өткөрүп алып, жаңы жогорку кеңеш келип, мыйзамдуу иштесе, жаңы өкмөттү бекитсе, конституциялык мыйзамдуу жолго түшүп, өнүккөн өлкөгө айлансак, элибиз ыраазы болот эле. Жыл соңуна чейин 500 миллион сомдук мамлекеттик мүлктү сатуу пландалууда. Учурда приватташтыруу программасына 25 объект киргизилген, анын ичинде активдер дагы бар. Мамлекеттик мүлк фонду быйыл жыл соңуна чейин объектилерди сатуудан 500 миллион сом киреше табууну пландап жатат. Бул туурасында аталган фонддун төрагасы Мирлан Бакиров парламентте билдирди. Анын айтымында учурда приватташтыруу программасына 25 объект киргизилген, мунун ичинде активдер дагы бар. Азыр мүлктөрдү этап-этабы менен баалоо процесси жүрүп жатат. План боюнча 2021 жылга 500 миллион сом каралган. Ошону аткаруу аракети жасалууда, деди Бакиров. Депутат Экмат Байбакбаев бул боюнча конкурс өтүп, бааланып бүткөн объектилер барбы деп сурады. Бакиров азыр баалоо процесси бүтө электигин айтып, андан соң ачык аукционго чыгарыларын кошумчалады. Белгилей кетсек, бүгүн парламентте мамлекеттик менчикти менчиктештирүү жөнүндө мыйзамы биринчи окууда кабыл алынды. Үйү бузулгандар Оштон Бишкекке жөө келе атышат. Оштун Кара Суу районундагы Дыйкан кыштак айылынын тургундары мамлекеттик органдардын алардын үйүн бузуу боюнча чыгарган чечимине каршы болуп, Оштон Бишкекти көздөй жөө келе жатышат. Наразы болгондордун бири Кыял Арстанов Оштон 1 октябрда чыгып, учурда Жалал-Абаддын Сузак районуна жеткенин билдирди. Ал мамлекет тарабынан жер тилгесин албаганын, азыр жашап жаткан үйүн кыйынчылык менен салганын, бала чакасын эптеп багып жатканын айтууда. Жогорку жака үнүбүз жетпей жатат. Садыр Жапаров менен Камчыбек Ташиевке кайрылып келебиз. Эгер ошол жактан дагы мыйзамсыз деп табылса, сот аткаруучуларга өз ыктыярыбыз менен бузуп чыгып кетебиз деп кагаз жазып бердик, деди Арстанов. Арстанов менен чогуу үйүн буздурбоону суранып, 12 үй бүлөнүн мүчөлөрү да жөнөгөн. Алардын кээ бири жолдон кайтып, учурда 5 киши Бишкекке келе жатат.